27 мартка чейин шайлоочулар аймактык шайлоо комиссияларына кайрылып, шайлоо аймактарын которуп же тизмеден өзүн тактоо жүргүзө алышкан. Акыркы маалыматтарга караганда шайлоочулардын тизмеси 5000 адамга көбөйгөнү байкалган. Биринчи алдын ала тизмеге караганда акыркы тизме 5000ге жакын көбөйгөнү байкалды. Бул биринчи алдын ала тизме 3.304.000 түзгөн болсо, азыр 3.308.000ге жакын шайлоочулардын тизмеси такталып, акыркы тизме азыр түзүлүп атат. Мындан тышкары жергиликтүү кеңешке шайлоо менен катар Конституциянын долбоору боюнча референдум жүргүзүү боюнча бюллетендердин үлгүсү такталып даярдалууда. Алар 1 апрелге чейин аймактык шайлоо комиссияларына жөнөтүлүп баштайт. Учурда шайлоо процессине жана референдумга карата үгүт иштери активдүү жүрүп жаткандыктан бир нече даттануулар, арыздануулар каралууда. Мамлекеттик органдарга, укук коргоо органдарына өткөзүп берип, алардан тиешелүү чечимдер кабыл алынып атат. Бир нече арыздаттанууларды Борбор шайлоо комиссиясынын кароосунда дагы болду. Аларга тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Айрым талапкерлерге эскертүүлөр берилди. Бирок азырынча талапкерлердин ичинде дагы саясий партиялардын арасында дагы шайлоодон четтетүү фактысы катталган эмес. Ага карабай Бишкек шаарында 3 саясий партиянын тагдыры каралууда. 3 саясий партия жактан ошо бир нече бузуу болуптур. Бул жерден баягы добушту сатып алуу боюнча жана административдик ресурсту колдонуу боюнча. Ошо боюнча аныкталып, азыркы күндө Коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү ошо следствие өткөрүп жатышат. Күндө ошо жыйындар бүткөндөн кийин, бизге факттарды бергенден кийин, ошо Бишкек аймактык шайлоо комиссия ошо шайлоо процессинде кандай бузуу болгону партияларга чара көрөбүз. Жогорудагы добуш сатып алуу же административдик ресурстарды пайдалануу боюнча факт аныкталсанда, ага тиешеси бар талапкер же саясий партия шайлоого катышуудан четтетилет. Гүлмира Умталиева, Талас Салманбеков, 5 канал.